Кутман күн, урматтуу достор. Бүгүнкү тема жан жана өлүм. Баарыбыздын башыбызда болуучу өлүм деген суук сөздүн сырын чечмелөө кандай гана татаал нерсе. Апкарыта турган бул сөз канчалаган адамдардын эсине келбейт. Айланып жүрүп олтуруп ар бир адам ушул кыйынчылыкка туш келгени жашыруун иш эмес. Бардык тагдыр жүрүп олтуруп өлүмгө барып да калат. Денең сулук болуп кыймыл аракетин токтоткон кезде акыл ой сезимдери али өз калыбынан тайбайт. Капталыңдын баары чымырап, денең оорулошот. Оозуңа кичинекей бир нерсе келип да калып, андан ары чыга албай кармалганын байкайсың. Кирпектериң азганымда алышып, жаагың карышкансып, жамалың соолойт. Жүрөгүңдүн соккону кээде катуулап, кээде акырындайт. Акылың ордуңда, бирок денең сага баш ийбейт. Тилиң сүйлөөдөн тартынгансып булдуруктай баштайсың. Башкасын элесе албай, сен өзүңдүн бул дүйнөдөн кетип бара жаткандыгыңды сезесиң. Тирүүлүктө көзүңө жакшы көрүнгөн бардык нерселер ал учурда эч нерсеге арзыбай калат. Тим гана ушул дүйнөгө келип жөн гана өтүп бара жаткандай сезим туюлат. Тирүүлүктүн сага тийгизген пайдасы кайсы болду деген гана суроо келип түшөт. Ал жөнүндө да ойлонуп койгонсуң. Кудай насип кылып бул өмүрдү буйруптур. Аны жакшы жашап өтүүгө аракет кылбаганыңды же болгон күч аракетиңди жумшаганыңды ошол учурда көз алдыңдан аздап өткөрөсүң. Үстүңдөгү үйүң, калтырган дүнүйөң жана башка баарысы аруулуктун, тазалыктын чегинде түккө арзыбаган нерсе экендигин туясың. Тууган туушкан, бала бакыра, дос душман баарысы сен үчүн бирдей маанидеги адамдар экендигин айкын сезесиң. Серүүндөп дагы бир басып алсам деген ой келет. Бирок ага жетишүү кайда? Жибектей созулуп уктагансып денеңдин көшүлгөнү, бир убакта оозуңа жакын келип туруп калган, жаныңдын аздап сенден кача баштаганы сага айкын билинет. Бирок буларды адамга айтып берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ эмессиң. Сенин күчүңдүн табигаттын астындагы алсыздыгы мына ушунда. Аздан соң күчүркөнүп барып, алкымыңда турган нерсени бирден менен чыгарууга өлгүрөсүң. Бул учур сенин эркиндикке чыкканың. Сени кармап турган денеңден кутулганың. Кайрадан сенин жаныңда бир азга өкүнүү жана кайгыруу сезимдери пайда болот. Бул дүйнөдөн жашап өткөн адамдын жаны эми башка жерге бармакчы. Сен өз денеңди карап азга капаланасың. Тагдыр деген ушул тура. Жанды денеге салып, аны кыймыл аракетке келтирип, жашоо менен айкалыштырып, андан соң адам болуп жаралган пенде жер бетинде өз кызматын аткарып бүттү. Күйгүм кирген сайын мындай окуялар өтө көп кайталанып турат. Көптөгөн адамдардын жаны үзүлүүдө, жүрөгү токтоп, денеси алсырап, жылас болгон дүйнө менен кош айтышууда. Шумдуктуу окуялар жер бетинде көп. Кырсыкка чалынган адам өлөр астында эмнени ойлойт болду экен, же каракчылар жанын кыйышсачы? Өмүрүнө коркунуч келген адам ал учурда Кудайга жалынат. Журт ичинде тирүүлүктү эңсейт. Жүрөгү катуу булкуп, денесинин эң аянычтуу абалга келгендиги, аны оңдоп коюуга мүмкүн эмес мезгил келип жеткенде жан дененин таштап кетүүгө мажбур болот. Жабыгып, өлүп бара жаткан дене кайгыруудан башка эч арга таппайт. Мына ушул учурда адамдын өлүү процесси өтө кыйынчылыкка турат. Жан денени кыйып таштап кете албай айланчыктай бергенден адам кайра жашоого умтулат. Бирок денесинин эң орчундуу бөлүктөрү иштөө процессин аткара албай калгандыктан жан бул денеден аздап бөлүнөт. Бул эң кыйын учур. Өлгөн денени көргөн жан буулугат, бырчаланат, денени кыйнап өзү да кыйналат. Ал жанда ага каракчылык кылган адамдарга каршы айыгышкан сезим пайда болот. Өлүк денени көргөн сайын жандын кыйналуусу ташкындап, өтө эле эртелеп тамырына балта чапкандарга ызалуу карайт. Өз денесинин кылык жоруктарын эстейт. Ошентип ал жанда өз денеси үчүн өч алуу аракети күч ала баштайт. Күндөрдүн бир күнүндө анын денесине кыянатчылык кылгандарда өтө кайгылуу окуялар болуп өтүшү мүмкүн. Анткени жабыккан жан чындыкты издөөдө, табияттын таразасын теңдөөгө кылган аракети мына ушунда. Өмүрбүбү Бегелиева жан жана өлүм темасынын аягы. 250, 252 жана 253 беттер Теңир Алам жана мен китебинен. Кийинки тема ажал менен кармашуу.